Ош облусунда Достук деп аталган мектеп радиосу ачылды. Бул радио окуучулар тарабынан даярдалган кыргыз жана өзбек тилиндеги берүүлөр чыгат. Ал мектеп аймагында эфирге берилип, окуучуларды билим алууга үндөйт. Журналистика кесибине кызыккандардын тажрыйбасын байытууга багытталган. Мектепке ачылган Достук радиосунун эфирин кабарчыбыз угуп кайткан. Assalomu alaykum aziz maktabdoshlar va hurmatli ustozlar. Sizlarni bugun yottirgan yangi toningiz, kuningiz bilan tabriklaymiz. Sizlar bilan xayrli tong dasturi. Unda men Xayrullayeva Zilola. Зилула классташтарына караганда мектепке эрте келет. Анткени ал мектептеги Достук радиосунда кутман таң берүүсүн алып барат. Алып баруучулукка кичине кезинен бери эле кызыккандыктан өз ишин мыкты аткарууга аракет кылат. Albatta bu radioda ishlashimga o'qishim halol bilmaydi. Biz 45 minut dars o'tsak, 5 minut tanaffus bo'lganda chiqib, har kimimiz har qanday programmalarimiz bor. Shundan 5 minutdan qisqa programmalar olib, yana darsimizga kiraveramiz. Uyimdagilar qarshi emas. Мектептеги бул жаңылык 9-класстын окуучусу Абдулазиздин жашоосуна да чоң өзгөрүш алып келди. Кайсыл кесипти тандасам экен деп жүргөн окуучу эми келечегине пландарды түзө баштады. Абдулазиз сабактан сырткаркы убактысында өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктарды окуучуларга тааныштырат. Азыркы күндө мен жаңылык маалымат программасын алып барыпман кыргыз тилинде. Агар насип болсо, албетте шу ишни алып барып, шу жерде yaxshilab o'rganib olib, o'qishga kirib, alohida jurnalistika fakultetiga kirib, o'rganmoqchiman. Окуучулар радиодо иштөө үчүн 1 айдан бери түрдүү тренингтерге катышып, бүгүн иш башталды. Берүүлөр кыргыз жана өзбек тилинде чыгып, эфирде 8 окуучу иш алып барышууда. Радиодо түрдүү программалар камтылган. Бул жерде биздин рубрикалар түзүлгөн. Жаңылыктар, эртең менен жаңылыктар айтылат, куттуктоолор айтылат, анын кыргыз атактылары, таланттарды тартуулоо, күтүлбөгөн конок, кичинекейлер, жомоктор, акыл орду деген рубрикалар менен иштейбиз. Эжеки агайлар жардам берипти ва буну асосан биз мактабыбыз ташкилотчусу, соцпедагогу ва сыныф рахбарлары, мен ham эрикмастан, мен ham o'zim adabiyotshunos sifatida bolalarni har bir chiqishlarini kuzatib boryapman. Бул долбоор Эрайым коомдук уюму тарабынан ишке ашкан. Ушундай эле радио Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Жомарт Бөкөнбаев жана Өлмөскан Атабаева атындагы мектептеринде да ачылган. Бүтүндөй эки элдин ынтымагын бириктирүү да. Мисалы үчүн өз жардам топтору өзү эле ынтымакка чакырат элдичи. Ошондо баягы ар кайсы улуттар биригип отуруп, бир туугандай болуп калышат да. Этнос аралык агенттиктен 419 000 бөлүнүп берилди. Абу Али Ибн Сина мектеби 2012-жылдан аралаш типтеги мектептердин катарына кирип, окутуу кыргыз жана өзбек тилинде жүргүзүлөт. Адина Досумбетова, Хилола Шурова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак.